بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мурдакы сабагыбызда биз мыкты чебер дарыгердин бейтаптын 20 маселесин билүүсү зарыл деген теманы баштаган элек. Жана мурдакы сабагыбызда бир 3 маселесин өткөн элек. Бүгүн 4-чү маселеден баштайбыз. Аллах субханаху ва тааля бардыгыбызга өзүнүн берекесин, хидаятын берсин. 4-чү маселе. 4-чү маселе Ибн Каййим аль-Джаузия Тибб Набавийде айтат: Мизажул бадани таби'i ма хуа. Мындайча айтканда, организмдин табигый абалы кандай? Ошол үчүн мыкты чебер дарыгер ооруп жаткан бейтаптын организмин, анын табигый абалы кандай экенин, эмнеден куралгандыгын ошону жакшы билиш керек. 4-чү маселе ошондой. Эми 5-чи маселе Ибн Каййим аль-Джаузи айтат: Аль-мизажул аль-хадису аля гайр мужра таби'i. Бул табигыйсыз жол менен пайда болгон дарттын абалы кандай? Ошонун курамы кандай? Ошонун негизги түзүмү кандай? Ошону билиш керек дейт. Демек, бейтап ага ар кандай бир дарт, ар кандай бир оору келип калган болсо, пайда болгон болсо, ал табигый жол менен келсе белгилүү, бирок табигыйсыз жол менен келип калышы мүмкүн дейт. Демек, мисал келтирелик бул маселеде. Мисалы, адам баласы табигый жол менен ооруп жаткан бир процесс болот. Ал жанакындай катуу бир суук тийип калган болсо, ошондон үшүп, чыйрыгып ооруп калышы мүмкүн. Ал эми табигыйсыз жол менен бул адам эчтеке үшүбөй эле, эчтеке оорубай эле, туруп эле кайсы бир деңгээлде бир оорулар менен чалдыгып калган болсо, бул адам ошону билиш керек экен. Ошон үчүн эң жакшы мыкты табып, эң жакшы мыкты дарыгер ошол оору кандай жол менен келиши мүмкүн, ошол оорунун табигый жолун дагы, табигыйсыз жол менен да келген абалын дагы билиш керек экен. Ал эми бизге байланыштуу. Мисалы, адам жин менен ооруп кала турган болсо, анын жолун билиш керек. Жин менен ооруп жаткан адам кандай белгилер менен ооруйт? Ал эмне кылганда, кандай жолго барганда, эмнени таштаганда ооруп калган абалын. А бирок бир адам бардык нерсени жакшынакай карманат, эртең менен кечке зикирлерди окуйт, шарият менен бекем жүрөт, бирок табигыйсыз жол менен ал дагы мындай нерсени күтүлбөгөн абалда ушундай жин кирип кетиши мүмкүн. Ошол үчүн ошону мыкты чебер дарыгер муну дагы билиш керек экен. Андан кийин 6-чы маселе синнул марид. Ооруп жаткан адамдын жашын билиш керек. Ал канча жашта? Ошол дагы чоң жашоосунда, анын абалында ооруп жаткан адамдын оорусуна каршылык кылууда өзүнүн бир туура пайдасын берет. Ошол үчүн ооруп жаткан адам картаң болсо, мурдакы сабакта да айтканыбыздай, картаң адамды дароо эле тазалоо жолдоруна салбаш керекпиз. Аны жанакындай күчтөндүрө турган дарыларды, ошолорду көпүрө кылып, ошол дарылар аркылуу анан кийин ал адамдын иммунитетин ойготуп, ал адамды күчүнө келтиргенден кийин анан кийин тазаланууга салган жакшыраак дейт Ибн Каййим. Ошол үчүн ал эми ооруп жаткан бейтап жаш болсо,
анда бул бейтапта анын энергиясы көп, анын иммунитети күчтүү. Бул организм менен аны дароо эле ошол вирустар менен, ошол эки дарт менен күрөштүргөнгө дароо эле өз жолуна салса болот дейт. Андан кийинки бир 7-чи маселе. 7-чи маселе бул адатуху. Анын адатын билиш керек. Мисалы, бир адам эртеден кечке отурган болсо, балким ал таксист болуп иштеген болсо, же болбосо эртеден кечке бир өзүнүн жумушунда отурган болсо, отура турган иштер менен алек болгон болсо, анда бул адамдын дагы ден соолугу дагы бир адатын мыкты дарыгер билиш керек. Ал эмне адатты көп отурат, же көп басат, же көп уктайт. Айтор бейтаптын бир адаты болот. Ошол адаты балким ошол ооруну туудурганга, ошол ооруну алып келгенге себепкер болушу мүмкүн. Ошол үчүн бейтаптын адатын биз билиш керек экенбиз. Аны көп сураш керекпиз. Көбүнчө эмне менен алек болот, көбүнчө каяка барат, эмне иш кылат. Аны ошол адаттарынан бир нерсени тапсак, ошол адатынан болот. Мисалы, бир адам бизде деле ажатканага кирген адеп болот. Кээ бир адамдар ошол шарияттагы туура адепти сактабай, башкача адат менен истинжа кылышы мүмкүн, тазаланышы мүмкүн. Же тамак аш ичкенде сол кол менен жеп, бисмилlah айтпай, бул дагы туура эмес адат кылып алган болсо, бул дагы жиндин киришине себеп болушу мүмкүн. Ошол эле нерсе. Ошол үчүн да пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, ким эстегенде колу менен оозун жапсын дейт, шайтан кирип кетпесин дейт. Ошол үчүн бул дагы адат кылып алыш керек эмес. Эгерде ошону адат кылып албасак, ошондо дагы жин кирип кетиши мүмкүн. Демек, ооруп жаткан бейтаптын адатын дагы билиш керек экенбиз. Андан кийинки маселе бул 8-чи маселе ал-вактул хадир. Бул пайда болгон убакытты билиш керекпиз. Кайсы убакытта бул адамдын оорусу күчөдү. Өзгөчө жин менен ооругандар күз айында алардын оорусу күчөйт. Ошол үчүн биз айтабыз, жин менен ооруу же болсо ошондой талма оорусу же жанакындай амрадул нафсия, психологиялык ооруга дагы байланыштуу оорулар көбүнчө күз айында күчөйт. Ошол үчүн ошол оору качан келди, кайсы айдан баштап ооруп баштады деп сураш керекпиз. Ошондо ошол учур туура келсе, буну дагы мыкты табып, мыкты дарыгер бул нерсени өзүнө белгилеп коюш керек. Андан кийинки маселе бул ат-таси'у баладул марид ва турбатуху. Ооруп жаткан бейтаптын жерин билиш керек. Ал кайсы жерден? Ал каякта? Түндүктө жашайбы же түштүктө жашайбы? Кайсы жерден болот? Мындайча айтканда, түндүктөгү жашаган эл, ал жер көбүнчө суук келет. Анан түштүктө жашаса, ал жер бир аз ысык келет. Андан кийин анын топурагын билиш керек дейт. Кайсы жердин топурагы? Эгерде ысык жердин топурагы болсо, анда буга байланыштуу өзүнүн дары-дармектерин туура сарпташ керек. Эгерде суук жердин топурагынан келген болсо, анда бул адам сууктап калган. Муну бир аз ысытыш керек. Демек, ысыта турган бир балким эттерди, ошого жараша бир дарыларды берип, бул ар бир дарыгер өзүнүн бейтабынын кайсы жерден келгендигин белгилеп, ошол жерге дагы баса белги коюш керек. 10-чу маселе. 10-чу маселе бул халул хава фи вактил марад. Ооруганда, оору башталар менен, оору башталган учурда, ошол убакытта абалы кандай эле? Абанын абалы кандай эле? Демек, ал ысык беле?
же муздак беле ошого жараша дагы бейтап билиш керек. Оору башталар менен, мисалы бир бейтап ооруп калды, мисалы жайында ооруп калган болсо, абанын температурасы ысык. Демек, ошол ысык экенин билип, ошого жараша бейтап өзүнүн дарылоо абалын бекемдеп карманыш керек. Андан кийин Ибн Кайим Аль-Жаузия айтат, бул хади ашар 11-чи маселе. Эмнени билиш керек дагы дарыгер? Ан-назару фид-дава аль-мудад ли тилка аль-илля. Бейтаптын оорусу пайда болду. Бир себептүү дарты пайда болду. Ошол дартка туруштук бере турган дарыга көз салыш керек дейт. Ал кандай дары? Ал чын эле туруштук береби? Же аша чаап кетеби? Же жетпей калабы анын күчү? Ошону билиш керек. Дарылардын дагы күчүн билиш керек. Ошол дарынын бейтапка туруштук бере турган, ошол бейтаптын оорусу менен күрөшө турган дарынын дагы абалын, анын деңгээлин билиш керек дейт. 12-чи маселе. 12-чи маселе бул ан-назару фи куввати дава. Эми ошол даванын, ошолики дарынын күчүнө көз салыш керек дейт. Ал кандай деңгээлде күчтүү болот? Анын күчү ашып кетип башка жерлерине зыяндык бербейби деген маселе. Ва даражатихи, ошол дарынын температурасын билиш керек. Ал кандай температурада? Жана ал температура кандай температурада сакталыш керек? Ысыгыраак болуп кетсе, температурасын жоготсо, ошолики дары бейтапка ага мисалы укол аркылуу же бир нерсе аркылуу аны киргизе турган болсо бейтаптын организмине, ал өзүнүн күчүн жоготобу? Же күчү кайра башка бир концентраттарды берип өзгөрүп кетеби? Ошону да билиш керек. Ошон үчүн температурасын берип билиш керек. Вал мувазанату бейнаха ва бейна кувватил марид. Андан кийин дагы бир маселе дейт. Ошол дарынын күчү менен жана ооруп жаткан бейтаптын күчүн экөөнү салыштырыш керек дейт. Дарынын күчү күчтүүрөкпү? Же бейтаптын күчү күчтүүрөкпү? Эгер бейтаптын күчү күчтүүрөк боло турган болсо, анда жанакы дарынын күчүн кичине азайтыш керек. Неге? Бейтаптын организм өзү күрөшүш керек. А эгерде дарынын күчү күчтүүрөк боло турган болсо, анда ошол дарыны балким кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн адистик тарабынан аны балким 4/1 бөлүгүн береби, же 4/2 бөлүгүн береби, же 4/3 бөлүгүн береби, ошону кемитип туруп, жашына жараша, күчүнө жараша ошентип дарыгер түздөп, бул бейтапка ашыкча доо кетпесин, зыяндык болбосун деп, дарыгер ошол маселени дагы караш керек экен. Андан кийинки ас-салиса ашар 13-чү маселе. Алла якуна куллу qasdihi изалата тилкал иллати фақат. Ибн Кайим айтат, анын бардык максаты ошол дартты гана жоюу болбош керек экен. Ошол дартты гана жоюу болбош керек. Мен ошол дартты жойсом эле болду. Ошол адамдын жүрөгүндөгү дарт, же боорундагы дарт, же башындагы дарт, мен ошону алсам эле болду. Болбош керек экен. Неге? Бел изалатуха аля вajhin ya'manu ma'ahu hudutha as'aba minha. Аны жоюуда, аны тынч абалда, сак саламат абалда жоюуну максат кылыш керек экен. Эгерде аны жоём деп, андан да катуу бир ооруга бейтап чалдыгып калбасын деп, ошону ойлош керек экен. Мындайча айтканда, биздин ата-бабалар айткандай, артык кылам деп тыртык кыла албаш керек. Мен ошол дарыны, ошолки бейтаптын дартын жоготом деп, башка бир дагы ооруну тудуруп койбош керек.
فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى. Айтат, качан гана ошол дартты жою маселеси тынч сак саламатта өтпөй турган болсо, андан кийин андан дагы башка бир дарт, андан дагы оор дартка ошол бейтап чалдыгып калышы мүмкүн дейт. Минха. Ошол үчүн ал эмне кылыш керек? Абкаха аля халиха. Эгерде ошол дартты жоя албай турган болсо, ошол дартты кетире албай турган болсо, табып ошол дарыгер ошол дартты тим коюш керек. Өз абалына калтырыш керек. Бирок эмне кылыш керек? Ва талтифуха хувал важиб. Ошол дартты жумшартып, ошол дартты кичине болсо дагы анын күчүн азайтып, өз абалынан кичине ылдыйлатып койгонго гана жол ачып коюш керек дейт. Демек, Шейх Ибн Кайим рахимахулла айтып жаткан максатын кичине мындай өз сөзүм менен түшүндүрүп кетсем, шейх айтат, бул жерде табып дарыгер ооруп жаткан адамдын абалын көрүш керек, жана ошол абалында дартты гана жоюш анын максаты болбош керек дейт. Себеби дегенде анын колдонуп жаткан дарылары көзү жетет. Ошол дартты жоя албайт. Бирок болбой эле ошол дарыны бере бериши мүмкүн. Эмнеге? Өзүнүн бир максатына жетиш үчүн. Мисалы, бир мисал келтирейин. Бир адам дарыгер, ага бир адам кайрылат бир дарты менен. Анан кийин ал дарыгер билет, ал дартты түбү менен жоготуу мүмкүн эмес экен. Бирок ал дарысын сунуштайт. Айтышы мүмкүн, мен айыктырып берем, мен тазалап берем деп туруп дарысын сунуштайт. Анан дарысын тиги табып сунуштаган дарыны бейтап ичет, аны жейт. Бирок дарты кичине болсо дагы азайып калат дагы. Бирок кайсы бир убакта, кээ бир убактарда башка дарттарга чалдыгып калышы мүмкүн. Бели ооруп калышы мүмкүн, өтү ооруп калышы мүмкүн, боору ооруп калышы мүмкүн, баш айланып, мурдак абалдан давлениясы түшүп же көтөрүлүп, же болбосо баса албай калышы мүмкүн. Неге? Бул жанакы табыптын башка көздөгөн максаты үчүн. Ал табып аны артыклан тыртык кылып кайра ошол бейтапты кыйнап койду. Ошол үчүн кээ бир табыптар балким жүрөктөрүнө аргандай ниет болушу мүмкүн. Ошол бейтаптын акчасын кандай гана жол менен тазалап аны алсам экен деген максатта бейтапка көп нерсени ачык айтпай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз айтабыз, табып, эгерде ошол дарттын чыгышына сенин көзүң жетпесе, аны тийбеш керексиң. Неге? Анткени бул кыла турган ишиңди Аллах субханаху тааля көрүп турат. Жүрөгүндө эмне болуп жатса ошонун баарын билип турат. Анткени Аллах айткан: "Иннаху алимун бидати судур." Адамдардын жүрөктөрүнө эмне камтылган болсо, жашырылган болсо, ошону да Аллах билет дейт. Ошол үчүн дарыгердин эң чоң иши бул ниетин түзөш керек. Себеби дегенде машинени түзөсөң, машинени оңдосоң, машина менен ал темир. Ал жерде ниетиңди түздөш зарыл эмес. Сен өзүңдүн адистигиң, сенин ошол колуң, акылың ошол нерсени билген, илимдүү адам болуш керексиң. А бирок дарыгердик, табыпчылык, бул жерде эки нерсе болуш керек. Илимиң болсо дагы, бүт нерсени жакшы билсең дагы, ниетиң Аллах үчүн болуш керек. Неге? Анткени биз адам менен, сага окшогон, өзүңө окшогон адам менен, анын турмуш менен ойноп жатышы мүмкүнбүз. Машинени нары бери ургулап, чапкылап, түзөп коесуң. Бирок адам деген аны
туура эмес иш кылсаң, кыямат кайымда Аллах өзүңдүн тагдырыңды түзөп коет. Ошол үчүн адамдын тагдырын бузуш оңой иш эмес. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, момундардын намысы, момундардын жашоосу, алардын деңгели Аллахтын алдында Кааба ташын сындыргандан дагы артыраак деген. Кааба ташын талкалап салсаң мейли, бирок момундун, бир мусулмандын анын намысына, анын жашоосуна, анын дегиле денесине бир нерсе зыяндык бере турган болсок, Аллахтын алдында бул кылган ишибиз чоң бир иштен дагы өйдө экен. Ошол үчүн келиңиздер, бул максатты ушундай түшүнөлүк. Демек, биз колубуздан келе турган иш болот. Мисалы, мага бирөө чалат дагы айтат, мен балам 6-7 жашта дейт. Келип дем салып бериңиз дейт. Барам дагы дем салып бердим. Көзүн жумбайт, эчтеке билбейт. Акыл эси ордунда эмес. Аутизм деп ага диагноз койгон. Мен айттым, менин колуман келбейт дедим, ачык эле. Бул биз тарап эмес. Буну кишине өзүнүн адистерине алып барыңыз дедим. А болбосо ал адамдар эмнени айтсам макул болчудай. Көрүңөр, биз ниетибиз туура болуш керек. Дагы бир кишини дем салганга чакырышты. Үйүндө канча айдан бери ооруп жатат. Ага чейин канча молдо келип дем салыптыр. Бир молдо 4 жинин чыгардым деп кете бериптир. Ар бир жинге $100 деп. Бир молдо 2 жинин чыгардым, бирөө эле калды дейт. Бул молдолордун көздөрү уйзу болуп калган го. Томография биякта эле калсын. Кандайча жиндерди көрөт ал, канча жин чыгарган. Керек болсо жинди чыгардым деген сөз өзү туура эмес. Биз жинди чыгарбайбыз. Биз жинди кубалайбыз. Жинди Аллах чыгарат. Ошол үчүн бир аял чал деле мага, Ибраим деген молдо сизби дейт. Ооба, мен дедим. Сиз жин чыгара турбайсызбы дейт. Мен айттым, жок, чыгарбайм дедим. Кечиресиз деп өчүрүп койду. Анан кайра чалды. Мен туура эле чалган турбаймбы? Сиз ошол Ибраим деген молдосуз? Ооба деди. Жин чыгара турбайсыз? Жок, жин чыгарбайм дедим. Жин чыгарбай калдыңызбы дейт. Анан мен айттым, эже, сиз туура сүйлөңүз. Биз жинди чыгарганда эмеспиз, чыгара албайбыз. Биз бир гана дем салып жинди кубалай алабыз. Биз жинди качырабыз, кубалайбыз. Нутрид. Биз кубалайбыз. А ихрач Аллахтын колунда. Ихруджул хайя минал маййити. Аллах Таала тирүүнү өлүктөн чыгарат. Өлүктү тириден чыгарат деп Аллахтын сыпаты бул. Ошон үчүн сөздөрүбүздү туура сүйлөйлүк. Жин чыгарыш керек эмес, жинди кубалаш керек. А жиндин чыгышын, чыкпоосун Аллахтын чечими. Аллах кааласа чыгат, Аллах каалабаса чыкпайт. 85 молдо келип дем салса дагы чыкпайт. Ошон үчүн бейтаптарга мен айтмакмын. Молдого таянбагыла. Молдо сиздерге окшогон эле адам. Бул деле сизге окшогон, ич ооруп калса үйүндө отуруп калган, кыйналып, кыжаат болуп калган эле адам. Сиздер бардыңыздар Аллахка таянгыла. Аллах чыгарсын. Бул молдо себепкер болсун десеңер, анда бул туура болот. Аллах кана чыгарсын деп Аллахка таянгыла. Эгер Аллахка таянбасаңыздар, бул дартка шыпа болбойт. Эми 14-чү маселе. Ан юалижа бил асхал фал асхал. Тауып дарыгер. Бул эң жол менен дарылоону башташ керек. Дароо эле оор жолуна түшө албаш керек. Ал кандай? Фала янтакилу минал иладжи бил газаи ила даваи илля инда тааззурихи. Бул адам тауып дарылап баштаганда
азыктарды таштап, чөптөрдү, азыктарды, витаминдерди таштап, дароо эле дарыларга өтө албаш керек дейт. ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط. Демек, биринчи маселени айтты шейх. Биринчи адамды дарылап баштаганда дароо эле дарыларды, химиялык нерселерди сайып, аларды бербеш керек. Биринчи жеңил жолунан, жанакындай кысталхинт, черный тмин, ошого тиешелүү мисалы мусулмандык жол менен белгилүү жанакындай азыктар. Булар дарыга кирбейт, булар азыктарга кирет. Бул азыктарда күчтүү нерселер бар, компоненттер бар, ошол вирустар менен күрөшө турган. Мисалы, черный тмин жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, өлүмдөн башка нерсенин баарына дары деди. Бирок көбүнчө дарыгерлер азырынча черный тминдин, кара зиренин майын көп сатып жатышат. Же майын көп беришет. Мен айтат элем, майынан дагы жанакындай данын, ошол зиренин өзүн берген жакшыраак. Неге? Анткени ошол черный тминдин данында көп береке нерсен бар. Бирок майында береке болот иншалла. Бирок майы бир жагына пайда берип, өтүнө, бооруна оор келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн этияттаңыздар. Кечке майын бере берсеңиздер, балким ошол тарабына май нерселер ичкенден кийин адам аны көбүрөөк энергиясын кетирип, өзүнүн метаболизмин иштетиш керек организмде. Анткени билесиздер, адамдын организмде метаболизм эки процесс менен иштейт. Анаболизм менен, андан катаболизм менен. Анаболизм бул жанакындай адам сырттагы азыктарды алып, ошол азыктарды өзүнө сиңирип, өзүнө керектүүсүн алыш үчүн бул анаболизм иштейт. Ал эми катаболизм бул болсо алынган азыктарды денеге ар кандай тарабына керектүү органдарга аны ажыратып бөлүп берет. Экөө тең анаболизм менен катаболизм тең экөө тең энергияны көп кетирет. Энергиялар бул электрондордон куралат. Ошон үчүн биз бул маселеде этияттап адамдын өзүнүн метаболизмин иштетиш керекпиз. Ал метаболизм качан иштейт? Энергияны көп кетиргенде. Биз качан энергияны көп кетирет? Качан биз көп кыймылдасак. Дайыма кыймылда болсок. Эгер кыймылда болбосок, иштебейт дагы, анын организм толуп кетет. Же болбосо кайсы бир дагы дартка учурайт. Ошол үчүн дарыгер баардык ыкмалардын биринчи эң жеңилден башташ керек. Бул жеңил жанакты азыктардан. Азыктар ага дейс бербесе, мисалы жанакты ага таасирин бербесе, бир адам айтып атпаймынбы, мисалы келтирбедимби? Азыркы мусулмандар десек да болот, дегиле биздин элибиз азыр жанакындай сасык туума болуп калса эле, дароо эле антигриппиндерге, же ошондой антибиотиктерге жакын болуп эле ошонун баарын өзүн организмин бузуп, организм күчтүгү өткөрүп алышы мүмкүн. Жок. Денебиз, организмибиз Аллах субхана таала ошондой жараткан, биринчи аны азыктар менен тазалап койсок болот. Черный тминге окшогон, кристалхинтке окшогон. Мынакей, ошол азыктар өтө күчтүү, өтө берекелүү. Сенна кандай берекелүү. Ошол үчүн биз бул маселеде оливканын өзүн жесек, азыкты өзүн, оливканы ким жесе, оливканы өзү дайыма жеген адам, бул адамдын азык катары колдонсо, бул адамга Аллах көп берекесин берет. Анткени Аллах жөндөн жөн оливка менен ант ичкен жок. Оттини ва зейтун. Зейтун дейт. Зейтунду көп жеш керекпиз, оливканы жеш керекпиз. Майы менен сыйпансак, пайгамбар айтат, шайтандарды качырат дейт. Оливканын майы ушунчалык шайтандарды нары качырат. Шайтан качса, күчүн жоготот. Ичиндеги кайрын шайтандарга жарамчы боло албайт. Ошон үчүн биз айтабыз, бул маселеде эмнеге токтолуш керек экенбиз? Азыктардан башташ керекпиз. Анан азыктарды берди, гриппке кетпей атса, азыктар менен кача бир күн, 2 күн
ошол азыкты берип күрөш керек. Эгер азыктан дагы таасир болбой жатса, эң күчтүү антигрипп бул кристаллин. Ага эч нерсе жете албайт чындап. Бул натуралдуу түрдөгү азык. Бунун побочный действие, жанагы зыяндыктары жок. Бул химия эмес, химиядан даярдалган эмес бул. Бул атайын ошондой бир антибиотик эмес. Аллах субхана жараткан антибиотик. Адамдардын колу менен жаратылган антибиотикти таштап, Аллахтын жараткан антибиотигине өтүш керекпиз. Эгер аны кыла албаса, анткени эгер адам ден соолугу өзүн кыйнап койгон болсо, картайып же ошо ден соолугу ошондой болуп калган болсо, анда жеңил дарыга өтүш керекпиз. Жеңил дарыга өтөбүз. Дары эмне? Адамдар колдор менен жасап, ошондон керектүүлөрүн, компоненттерди бириктирип, ошондон составтарын бекемдеп, бири-бирин коштой турган дарыларды химия түр менен жасаганды дары деп айтат. Аны ошону беребиз. Эгер ага дагы денеси, организми эч бир кыймылы, эч бир таасир болбосо, анда шейх айткандай аддава аль мураккаб, жанакындай бир нече компоненттен куралган күчтүү дарыларды, аларды кошумча дарылардын баарын бириктирип анан берет. Комплексный дарылар деп аталат. Ошон үчүн муну бир гана дарыгерлер жазат. Ошон үчүн мен айтат элем дарыгерлерге. Бир адам бейтап келип калса эле, баардык нерсенин баарын, комплекстүү дарылардын баарын жазбастан, сиз ошого чейин канча деген маселесин билиш керексиз. Ошол бейтаптын балким организми, иммунитети өзү күрөшүп кетеби, ошону да билиш керексиз. Ага анча компоненттердин баарын жазыш кереги жок. Неге? Анткени дарыгер ошол аманатын бекем кармаш керек. Биз дарыгерлер Гиппократка ант ичпей, биз дарыгерлер Аллахка ант ичиш керекпиз. Анткени Гиппократ өлүп калды. Ал жок. Бирок Аллахка ант ичелик. Аллах дайыма тирүү зат. Аллахтан корколук. Фамин хизқи табиб, мыкты табыптын да бир мыктылыгы илажуху бил агзия баделел адвия. Ал азыктар менен дарылаш керек. Дарыларды биринчи коюп, дарыларды таштап биринчи азыктар менен дарылап көрүш керек деп. О бил адвия аль басита баделел мураккаба. Жана эгерде азыктар анын организмине кабыл албай жаткан болсо, анын организми ага көбүрөөк күч керек болуп турган болсо, анда жеңил дарылар менен жанакындай компоненттүү бир нече курамдан куралган дарыларды салбастан, жеңил дарылардан колдотуп күчтөтүш керек дейт. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах субханаху ва тааля бизге берекесин берсин. Иншаллах, кийинки сабакта бул мыкты дарыгердин дагы бейтаптын 20 маселесин билиш керек деген сабагыбызды улантабыз. Кийинки сабакта 15 маселеден курайбыз. Сак саламатта калыңыздар. Аллах субханаху ва тааля баарыңыздарга берекесин, өзүнүн хидаятын, жакшылыгын насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.